негизги концепция бул мына акыркы 2 жылда 19 жылда ишке кирген кодекстерди негизги концепция кылып алдык. Негизги булардын жакшы баягы бүгүнкү күндө коомго пайда келтирген институттарын биз алып калдык. Андан кийин бүгүнкү карама каршы тоскоолдук жараткандарды толугу менен өзгөртүп мына жаңы редакция деп сунуштап атканыбыз ошол негизи. Ал эми гумандаштыруу боюнча бул биз колдон келишинче мына эксперт жумуштап отурат, гумандаштырууга аракет кылдык. Себеби биз гумандаштыруу принциби менен жазылып, бүгүнкү иштеп жаткан кодекстер тетирисинче гумандаштырылбай калганда, мына мен жогоруда белгилеп кеттим. Бир кылмыш үчүн 2ден жаза чектелет да. Ал эркиндигинен ажыратылат, анан ага айып да салынат. Бул конституцияга карама каршы келген нормада. Адам бир гана жаза тартыш керек. Же административдик, же кылмыш. Бул жерде 2 жаза тартып, жанагы бир канча өндүрүлбөй алган суммалар жөнүндө кеп кылбадымбы? Эгер ал эркиндигинен ажыратылып кетип атса, ал айыпты кантип төлөйт? Ал төлөбөйт дагы да. Ушундай ишке ашпаган да нормалар бар да. Эми кодексте көңүл коюп карасаңыздар, мындай кемчиликтер аябай көп. Ушулардын баарын түзүүгө аракет кылдык биз.